Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Лондон BBC студияда Акчолпон Койчиева. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Лондондогу террор. Британиянын премьер-министри 6-күнү 7 кишинин өмүрү кыйылган окуяны эркин дүйнөгө каршы чабуул деп атады. Жакынкы чыгышта 6 мамлекет Катар менен мамилесин үзүп, аймак дипломатиялык чатакка туш келди. Окумуштуулар Британияда жаңы дарынын сынагын өткөрүп, ракка чалдыккан бейтаптарда жылыш болгонун билдиришти. Британияда 3 айда 3 жолу террордук чабуул жасалып отурат. Лондон полициясынын башчысы Криссида Дик террорчулук менен күрөшүүнүн ар бир өңүтү кайра каралып чыгат деп билдирди. 6-күнү Лондон көпүрөсүндө 3 киши унаасы менен жөө жүргүнчүлөрдү атай тебелеп, 7 киши каза тапты. Андан кийин жанкечти курун тагынган бул кишилер унаадан чыгып, көп киши сейилдеп жүргөн Borough маркет аймагында элди туш келди бычактап киришкен. Тез арада жетип келген полиция аларды атып өлтүрдү. Ооруканага түшкөн 18 киши оор абалда. Полициянын айтуусунда тергөө натыйжалуу болуп, чабуул жасагандар кимдер экени аныкталды. Алардын бири теги Морокколук экендиги айтылууда. Лондон Бридж көпүрөсү кайрадан ачылып, кайрадан жандангандыгына карабастан 6-күнү орун алган чабуулду эске салчу нерселер көп. Британияда 3 айда 3 жолу чабуул жасалган соң көчөлөрдө полиция көбөйтүлдү. Террорчул чабуул коркунучу жогорку көрсөткүчтө турат. Президент Трамп баш болуп, Рим папасына чейин дүйнөлүк лидерлер лондондуктарга тилектештигин билдиришти. Британ премьери бул чабуулдун дүйнөлүк кесепети бар деди. 6-күнгү чабуулдан ар түрдүү улуттагылары жабыркаганы белгилүү болду. Бул Лондонго жана Британияга, ошондой эле эркин дүйнөгө каршы чабуул болду. Полиция менен тез жардам кызматтары 6-күнү саат 10дон тартып, элден чукул телефон чалууларды ала баштаган. Ак газел унаасы Лондон көпүрөсүндө элди сүз айдап, андан соң ичинен 3 киши чыгып, тегеректеги элге бычак менен кол сала баштаган. Бир нече мүнөттөн кийин эле ал жерге полиция жетип келип, кол салгандарды атып өлтүрдү. Бизде керектүү маалыматтар бар. Көп учурда кайсы бир жерде же окуяда боло турган чабуулду алдына алып, эң мыкты коргоо камсыздоого дараметибиз жетет. Бирок эл кооптонуп турганын түшүнөбүз. Биз колубуздан келишинче коргойбуз. Коопсуздук боюнча адистердин айтымында, мындай чабуулдардын алдын ала билүү өтө оор, бирок тез арада чара көрүп, анын зыянын азайтса болот. Жөө баскандарды коргоо максатында жолдордо тосмолорду бекемдөө иштери башталды. Полиция болсо Лондондун чыгышындагы аймакты изилдеп, бир нече адам камакка алынды. Сауд Аравия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет террорчулукту колдоп жатат деген айыптын негизинде Катар менен дипломатиялык мамилелерин үздү. Сауд Аравиясынын билдирүүсүндө катарлыктар Ислам мамлекети жана Ал-Каида сыяктуу бир нече террорчул топ менен байланышта деп айтылат. Катар бул айыптардын баарысын жалган деп билдирди. Аталган мамлекеттер катарлык дипломаттарды өлкөдөн чыгарууда. Бириккен Араб Эмираттарынын Этихад аба жолдору Дохага учпай турган болду. AQSh мамлекеттик катчысы Тиллерсон тараптарды сүйлөшүүгө үндөдү. We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences. Биз тараптарды сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, мунаса табууга үндөйбүз. Биз айтылган маселени жайгарууда көмөк көрсөтүү жаатында Перс булуңунун кызматташуу кеңеши бирдиктүү ишин улантышы керек деген пикирдебиз. Менимче жагдай регионалдык же дүйнөлүк масштабдагы терроризмге каршы бирдиктүү күрөшкө эч таасир этпейт. Сиз айткан мамлекеттердин көбү терроризм жана өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы күрөштө кызматташып келет. Бирдиктүү саясат жакында эле Раидда өткөн саммитте да бекемделген. Ал эми аймактагы дипломатиялык тирешүү кандай кесепеттерге алып келет? Бул тууралуу жакынкы чыгыш боюнча эксперт Алан Джонстон өз пикирин билдирди. Катардыктар айыптарды четке кагып, алар мамлекеттин алсыздандыруу аракетинин курмандыгы болуп жатканын белгилешүүдө. Бирок чөлкөмдөгү абал көптөн бери чыңалууда. Катардыктар коңшулаш мамлекеттерден өзгөчө тышкы саясатты карманып келген. Мисалы, жакынкы чыгыштагы Египет жана Сауд Арабиянын жетекчилиги мусулман агайыңдар тобун жек көрүп, ага тыюу салса, Катар айтылган уюмду колдоп келген. Буга чейин чөлкөмдөгү мамлекеттер Катарды саясатын өзгөртүүгө үндөгөн, бирок ал аракеттер натыйжасыз жыйынтыкталган. Бирок эмнеге бул кадамга азыр барышууда?
ага бир четинен президент Трамп алып келген өзгөрүүлөр себеп болду. АКШнын жетекчиси жакынкы чыгыштагы кыйынчылыктарды Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен чогуу чечүүнү көздөйт. Сауд Арабия жана Араб Эмирлиги Катарга кескин белги бергиси келди. Катардын кайчылаш көз карашына башка жол берилбейт деген белги. Учурда Катардын бийлиги обочодо калганы бышык. Кабарчысы Алан Джонстон. Түз эфирде BBC кыргыз кызматы эми күндүн башка кабарларын көрөлү. АКШнын Флорида штатынын полициясы Орландода орун алган аткылоодо көп киши жабыркаганын билдирди. Азырынча так маалыматтар жок, бирок полиция кырдаал турукташканын айтууда. Ок атышуу шаардын чыгыш бөлүгүндө болгон. Былтыр азыркыдан бир апта мурун Пульс аттуу түнкү клубунда чабуул жасалып, 49 киши курман болгон эле. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн менен 2015-жылы Москвада кечеде жолугуп, кыска гана баарлашканын билдирди. Ошол кечеде тартылган сүрөт туш тарапка жайылып, президент Трамптын администрациясы менен Кремль ортосундагы байланыштар тууралуу жоромолдорду курчутуп жиберген. Флинн ким экенин кийин гана билдим, деди Путин. Мындан 2 апта мурун Манчестердеги концерти чабуулга кабылып, 22 киши каза тапкан соң америкалык ырчы Ариана Гранде шаарга кайтып келди. Чабуулдан жапа чеккендерге арналган анын бул жолку шоусуна белгилүү аткаруучулар кошулду. 50 миңдей киши келген бул концерт жек көрүү менен коркунучка жол бербейбиз деген ураан астында өттү. Британияда жүргүзүлгөн чакан сынакта айымдар кабылган рак илдетине каршы дары дурус жыйынтык көрсөткөнүн окумуштуулар билдиришти. Рак илдетине чалдыккан 15 айым тартылган сынакта дарынын натыйжасында шишик дээрлик 50%га чейин кичирегени катталган. Мэриан Хиз урук безинин рагына кабылган. Айтылган илдетти дарылоого аз дары бар. Жаналардын көбү жардам бербей калды. Ал себептен жаңы дарыны сыноого чакырык келгенде Мэриан дароо долбоорго кошулган. Мен сыноого катышайын дедим. Себеби менин башка жолум жок. Рак илдетин изилдөө институту жана Royal Marsden уюму жүргүзгөн сыноо ONX0801 дарыны сыноодон өткөрүүдө. Иш-чарага урук безинин рагына кабылган 15 гана аял катышат. Сыноонун натыйжасында 5 аптанын ичинде рак шишиги 2 эсеге азайган. Андан тышкары химиотерапияга салыштырганда дарынын кыйыр таасирлери жокко эсе. Бул дары рак шишигин бутак алат. Шишик азайганы менен чач түшүү, инфекцияга кабылуу сыяктуу кыйыр таасирлери абдан аз. Окумуштуулар этият болууга чакырууда. Себеби сыноого аз киши катышканы үчүн анын таасирлери толугу менен изилдене элек. Келечекте сыноолор улана бермекчи. Эми спорт жаңылыктары. Теннис боюнча Франция ачык чемпионатында аялдардын 3-чү ракетка Симона Халеп 6-1 эсебинде Карлос Суарес Навараны утуп чейрек финалга чыкты. Эркектерде дүйнөлүк 1-чи ракетка Энди Мари рейтингге илинбеген Карен Качановду утуп чейрек финалга өттү. Оюндан кийин ал Манчестер менен Лондондогу чабуулдардан жапа чеккендерге колдоосун билдирди. Гаррет Бейл Реал Мадридте жүргөнүнө ыраазы экенин айтып, Чемпиондор лигасын уткан клубда жүрө берерин айтууда. Уэльстин чабуулчусу 6-күнү Реалдын Ювентуска каршы 4-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктаган оюнга катышты. Бейл 2022-жылга чейинки келишимге кол койгон. Жаңылыктардын соңунда Парижде дем алыш күндөрү кызыктуу бир жарыш болуп өттү. Ошол тууралуу айтып берели. Франция баш калаасынын көчөлөрүндө дрондордун чемпионаты өткөрүлдү. Өтө мыкты машыккан учкучтар дрондорун шаардагы тосмолор аркылуу учурушту. Булардын арасында Триумф аркасынын алдындагы 600 метрлик туннель аркылуу дагы өтүш керек болгон. Кызык, дрон менен дагы эмне кылса болот? Бул жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбызда, биздин дарек BBC Kyrgyz.com сайтыбызда Британиядагы шайлоолорго арналган атайын программабызды таап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биздин радиону дагы угууну унутпаңыздар. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.